Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnşallah Kitab-ı Tevhid sabağından ulantабыз. Bugünkü bölüm bu kitaptın 3. bölümü болып саналат. Bu bölümde ушундай tema айтып жатат: Babul khawfi minash-shirk. Şirkten korku bölümü dedi. Şirkten korku bölümü. Бұл bölümdün murunku bölümdөргө кандай байланышы бар? Биринчиден tawhiddin vacip ekendигини, Allah'tın жалгыздуулугуну tasdiqtоо vacip ekendигини айтты. Анын артыкчылыктарын айтты. Андан кийин ошол tawhiddi орундаткан адамдардын деңгээлдерин айтты. Эми бул bölümdө айтып атат: tawhiddi мойнунга алып коюп, амал кылып коюу жетиштүү эмес. Качан гана ошол ширктен коркмоюнча, жүрөгүңдөн ширктен коркунуч болмоюнча tawhidиң орундалбайт, tawhidиң толукталбайт деп атат. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн бул bölümdө эскерди. Tawhid ээлери сөзсүз түрдө ширктен коркот. Эгерде ким tawhiddин далилдери менен жаттап алып, tawhid эмне экенин билип алып, түшүнүп алып, бирок бул жашоодо ширк кылып коюудан, ширкке түшүп калуудан коркпой турган болсо, анын жүрөгүндө ал нерседен коркунуч жок болгон болсо, болду, мен tawhidди билдим, ширк кылбайм деген коркунуч жок боло турган болсо, анда анын tawhidинде кемчилдик бар экен деген маани. Себеби tawhidди билген адамдар сөзсүз түрдө, tawhiddi жүрөгүндө орундаткан адамдар сөзсүз түрдө ширктен дагы коркушат. Эми бул bölümгө кирерден мурда ширкти түшүндүрүп кетишибиз керек. Көп эле сабактарда айтабыз: ширк, бул амал ширк, тиги амал ширк деп көп угушат элдер. Бирок ширктин акыйкаты эмне, ширк деген эмне? Ошол нерсени түшүндүрүш керек сөзсүз түрдө. Биринчиден, ширк деген араб тилинде сөздүк мааниси бир нерсеге бирдекени шерик кылды деген. Бир жалгыз нерсе болсо, ага бир шерик алып келип койсоң, ошол шарака, шериктеш болду, кошулду деген ошондой мааниде. Жалгыздоо эмес, ошол tawhid деген жалгыздоо дедикпи, бул шерик кошуу деген мааниде. Ал эми шариаттагы терминдик мааниси болсо, Аллах Тааланын өзүнө гана тиешелүү болгон, Аллахтын акыларына башка бирөөнү теңдеш кылсаң, башка бирөөнү шериктеш кылсаң, ошол ширк болот. Аллах Таала Куранда айтат: "Таллахи ин кунна фи далалин мубин из нусаввикум би раббил аламин." Тозок ээлери тозого түшкөндө ушундай деп айтышат: Аллахка античип айтабыз, биз чынында ачык айкын адашууда болуп турубуз дейт. Эмне себептен дегенде, ошол өздөрү Аллахтан башка сыйынып жүргөн нерселерине кайрылбай атат. Биз силерди ааламдардын Рамбысы болгон Аллах Таала менен теңдеш кылган үчүн, шериктеш кылган үчүн биз эмне адашууда болуп турубуз деди. Демек ширк деген ушу Аллах Таалага башка бир нерсени шериктеш кылсаң, теңдеш кылсаң, ошол ширк болот. Пайгамбарыбыз суралды: кайсыл күнөө эң чоң күнөө? Айй замби азам. Кайсыл күнөө эң чоң күнөө дегенде, Пайгамбарыбыз айтты: антажаала лиллахи ниддан ва хуа халакак. Аллах Таала сени жаратып атса дейт. Аллах Таала жаратып атса, сен ошо Аллах Таалага башка бирөөнү теңдеш, шериктеш кылсаң, ушул эң чоң күнөө деди. Демек ширк деген Аллах Таалага башка бирөөнү теңдеш кылуу, шериктеш кылуу, ушул Аллах Таалага ширк болот. Кайсы нерселерде? Жалгыз Аллах Тааланы гана акылары болгон нерселеринде. Мисалы үчүн, жаратуу жалгыз Аллахка таандык. Кимде-ким Аллахтан башка бир жаратуучу бар десе, ал Аллах Таалага жаратууда башка бирөөнү шериктеш кылган болот. Кимде-ким аламдарды башкарып туруучу Аллахтан башка бирөө бар десе, оолиялар болсун, ким болсун, улуг адамдар, ыйык адамдар болсун, Аллахтан башка бирөө аламдарды башкарып турат десе, бул дагы Аллахтын акысына башка бирөөнү шериктеш кылган болот. Кимде-ким Аллахтан башкадан дуа кылып сурай турган болсо, мүрзөлөрдөн, оолиялардан, пайгамбарлардан, периштелерден дуа кылып сурай турган болсо, ал Аллах Тааланын акысына башка бирөөнү шериктеш кылган болот. Не себептен? Анткени дуа деген бул ибадат, сыйынуу жалгыз Аллахтын гана акысы. Биз жалгыз Аллахка гана кулчулук кылышыбыз керек. Кимде-ким Аллахтан башкадан дуа кылып сураса, ал Аллах Таалага ушул акысында башка бирөөнү шериктеш кылган болот. Демек ширк деген
Аллах Тааланын акысында башка бирөөнү шериктеш кылуу. Мисал үчүн курбандык жалуу бул ибадат, кан чыгаруу ибадат. Бул жалгыз Аллахтын акысы. Кимде ким Аллахтан башкага дагы кан чыгарып, курбандык кылып арнай турган болсо, ал дагы ширк кылган болот. Кайып илимдерини билүү бул жалгыз Аллах Таалага гана таандык. Кимде ким Аллахтан башка келечекте эмне болот, эртең эмне болот, ошолорду билем десе, же Аллахтан башка бирөө билет десе, ошо Аллахтан башка бирөөдөн сураса, анда ал дагы Аллах Таалага шериктеш кошкон болот. Демек, ширк деген Аллахтын акысына башка бирөөнү шериктеш кылуу. Эми ушул ширктин түрлөрү өтө көп. Ширктин түрлөрү көп. Бул жалпы мааниси. Ушуга бардык нерселер кирет. Демек, мусулман адам ширктин ошо түрлөрүнү билиш керек. Жалпы эле Аллахтын акысына башка бирөөнү шериктеш кылуу дедикпи? Кайсы нерселер Аллахтын акысы экен, кайсы нерселер Аллахка гана таандык экен, ошолорду билсек, ошол нерселерди Аллах Таалага башка бирөөлөрдү шериктеш кылбайбыз. Ошолорду шериктеш кыла турган болсок, анда ширкке түшкөн болобуз. Ширктин дагы эки түрү болот. Жалпысынан ширк эки бөлүктөн турат. Чоң ширк, кичинекей ширк болуп айырмаланат. Буга далил пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: "Инна ахвафа ма ахафу алейкум аш-ширкул асгар фасула анху фaqala ария." Чынында мен силерге эң корккон нерсем бул кичинекей ширк деди. Ал эмне деп суралганда, ал рия, кожо көрсүн, эл көрсүн деп амал кылуу деди. Демек, пайгамбарыбыз бул жерде кичинекей ширк деп атап атабы, демек тиякта чоң ширк дагы бар экендигин түшүнөбүз. Чоң ширк бар, кичинекей ширк бар. Кээ бир алымдар үчкө бөлөт. Чоң ширк, кичинекей ширк, анан жашыруун ширк деп. Аш-ширкул хафи деп, жашыруун ширк деп бөлүшөт. Бирок туурарагы Аллах алем бул чоң ширк, кичинекей ширк эле болуп бөлүнөт. Ошол ширкул хафи, жашыруун ширк, ал чоң ширкте да болот, кичинекей ширкте да болот. Чоң ширк жана айтып өткөндөй эле Аллах Таалага өзүнүн акысы болгон нерселерде башка бирөөлөрдү шериктеш кылуу, ошол чоң ширк дедик. Ал эми кичинекей ширк болсо, шариатта ширк деп аталынган, бирок ошол чоң ширктин деңгээлине, кафырлык деңгээлге жетпеген нерселер, башка далил ошону чоң ширк эмес экендигине далил болсо, ошол кичинекей ширк болот. Эми бул бөлүмдө бул алым айтып жатат. Ширктен коркуу бөлүмү деди. Ширктен не себептен коркушубуз керек ширктен? Биринчиден, ширктен эмне себептен коркуш керек дегенде, ага бир нече себептер болот. Биринчиден, кимде ким Аллах Таалага ширк кыла турган болсо, ал Аллах Тааланын укуктарын, Аллахтын акысын тепселеген болот. Түшүнүктүбү? Бул зулумдуктун эң чоң зулумдугу ушул ширк кылуу. Анткени укуктардын, акылардын эң жогоркусу кимдики? Аллах Тааланын акысы. Аллах Тааланын укуктары эң жогору турат. Ата-энебиздин дагы, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям укугунан дагы, пайгамбарлардын акыларынан дагы, периштелердин акыларынан дагы жогору турган бул Аллах Тааланын акысы. Кимде ким Аллах Таалага ширк кыла турган болсо, ал Аллах Тааланын акысыны тепселеген болот. Мисал үчүн, бирөө ата-энесини бирөө кемсинтсе, анын мал мүлкүн тартып алса, бирөө зулумдук кылса, аны көтөрө албайт. Ал нерсеге көпчүлүк адам чыдабайт, чынбы? Анткени ата-энеси ал үчүн ушунчалык ыйык тутат аларды. Жакшы көрөт, жакын көрөт, ошону зулумдук деп билет. Чынында ширк болсо, бул ошондон дагы жогорураак деңгээлдеги, жогорураак эмес, бир нече эсе жогору турган нерсе. Анткени бул аламдардын Раббысы болгон Аллах Тааланын акысын тепселөө болуп эсептелет. Ошон үчүн Аллах Таала Куранда айтат, Лукманул Хакимдин осуяттарынан. Ал айтат: "Я бунайя ла тушрик билла." О балам, Аллах Таалага ширк кылбагын деди. Инна ширка ла зулмун азим. Албетте Аллах Таалага ширк кылуу бул эң чоң ширк, эң чоң зулумдук деди. Демек, ширк кылуу бул Аллах Таалага ширк кылуу эң чоң зулумдук. Ширктен эмне себептен коркобуз? Анткени канчалык деңгээлде адамдын жүрөгүндө Аллахтын улуктугу, Аллахтын жалгыздуулугу орундаган болсо, тагыраак айтканда таухид канчалык деңгээлде орундаган болсо, ошончолук деңгээлде ширктен коркунучу болот. Бул кандайча дегенде, мисалы бир адам өзүнүн ата-энесин ушунчалык сыйлайт да, ушунчалык жакшы көрөт, ошолорду кызматыны кылып, ыраазы кылсам экен деген ушунчалык каалоолору бар.
Ошондой адам, чын жүрөктөн ошондой каалоолору бар адам. Ошондой адам колунан келишинче ал эмне ата энесине наразы кыла турган нерселерден алыс болот, сак болот. Ата энесини наразы кылып алыштан ушунчалык коркот. Алардын көңүлүн ортуп алыштан ушунчалык коркот. Эмне себептен? Анткени анын жүрөгүндө ата энесиге болгон сый урматы жогору. Алардын ыраазылыгына жетүү деген каалоосу жогору. Чынбы? Ошол себептен ошонун каршылашынан коркот. Ошондой эле кимдин жүрөгүндө канчалык деңгээлде таухид орумдаган болсо, Аллах Тааланын жалгыздуулугу орумдаган болсо, Аллахты улуктоо орумдаган болсо, Аллах Таалага кулчулук кылуусу ушунчалык күчөйгөн болсо, ошончалык деңгээлде ошол нерсени бузуп коюучу ширктен коркунучу болот. Түшүнүктүбү? Эгерде кимде ким айтса, мен ширктен коркпойм десе, демек анын жүрөгүндө Аллах Таалага болгон улуктоосу, таухиди Аллахты жалгыздоосу ошончалык деңгээлде алсыз аны. Мындайча айтканда, ширктен коркпойм деген адам эмне деген мааниси, сөзүнүн мааниси эмне? Анын сөзүнүн мааниси мен Аллахтын акысын тепсеп койсом деле мага баары бир дегендей маани келип чыгат. Аллахтын укугуну тепселеп коюу, Аллахтын акыларын тепселеп коюу, ага башка бирөөнү шериктеш кылып коюу, теңдеш кылып коюу мага эчтеке эмес, ал коркунучу деле жок деген маани келип чыгат. Аллах Тааланы чындап улуктаган адам, Аллах Тааланы чындап жалгыздаган адам, ал ушунчалык жүрөгүндө коркунуч болот, ушул ширкке түшүп калбасам экен деген ушунчалык коркунучу болот. Ширктен эмне себептен коркобуз? Экинчи себеп, анткени жалгыз кечирилбес күнөө бул Аллах Таалага ширк кылуу. Аллах Таалага башка бирөөнү шериктеш кылуу, Аллах Таалага башка бирөөнү теңдеш кылуу, Аллахтын акыларына башка бирөөлөрдү кошуп шериктеш кылуу, ушул эң чоң кечирилбес күнөө. Ушул кечирилбес жалгыз күнөө экендигини ким айтты? Муну кечирилбес күнөө экендигини, жалгыз кечирилбес күнөө экендигини Мухаммад ибн Абдул Вахаб айткан жок, салафилер айтып чыккан жок, же кандайдыр бир жамааттардын башчылары айткан жок. Жада калса 4 имам, мазхабтардын башчылары Абу Ханифа рахимахулла, имам Малик, имам Шафи, имам Ахмадтар айткан жок. Жада калса сахабалар айткан жок. Жада калса пайгамбарыбыз эмес, аламдардын Раббысы болгон ошол күнөөлөргө жазасын берип, жакшы амалдарга сообун берүүчү аламдардын Раббысы Аллах Таала айтып атат. Ошол өкүм берип атат. Эгерде ширк кылган болсоңор, аны кечирбейм деп Аллах Таала өзү өкүм берип атат. Демек бул өкүмдү салафилер ойлоп табып алган жок. Же кандайдыр бир адамдар ойлоп табып алган жок. Муну Аллах Таала биздин баардыгыбыздын Раббыбыз болгон Аллах Таала айтып атат. О адамдар, эгерде ширк кылсаңар, мен силерди кечирбейм деп атат. Аллах Таала айтты: "Инналлаха ла ягфиру ан юшрака бих." Албетте Аллах Таала ага ширк кылууну кечирбейт дейт. "Ва ягфиру ма дуна залика лиман яша." Андан башка күнөөлөрдү кимге кааласа кечирет деди. Демек Аллах Таала кечирбей турган ачык айкын, муну бир эле аятта эмес, ушу Ниса сүрөсүндө эле 2 жерде келет. Инналлаха ла ягфиру ан юшрака бих. Аллах Таала чынында ага ширк кылууларды кечирбейт деди. 2 аятта келип атат. Бул аятты алымдар мухкам аят дейт. Мухкам деген өкүмү өчүрүлбөй калган, бекемделген, ачык айкын, эч башка ыктымалды кантыбаган. Аллах Таала ширкти кечирбей деген мааниден башка ыктымалды кантыбаган ачык айкын аят болуп эсептелинет. Демек ушул жалгыз Аллах Таала кечирбей турган күнөө болуп аткандан кийин мусулман адам ошондой күнөөгө түшүп калуудан коркуш керек. Ошондой күнөөгө түшүп калуудан коркуш керек. Ширкти Аллах Таала кечирбейт дегенден маани, эгерде бул дүйнөдө ошо кылган ширкинен чоң ширк кылып, тооба кылбай өлүп кала турган болсо, Аллах Тааладан өлөрдөн мурда тооба кылбай өлгөн болсо, ошондо кечирбейт. Эгерде тооба кыла турган болсо, өлгөнгө чейин тооба кыла турган болсо, Аллах Таала баардык күнөөлөрдү кечирет. Түшүнүктүбү? Аллах Таала кечирбейм дегенде ошол бул дүйнөдө ширк кылып өтүп кеткен адамдарды. Ал эми кимде ким өлөрдөн мурда ширк кылган болсо да, тооба кылып өлгөн болсо, Аллах Таала баарын кечирет. Экинчи себеп, ширктен эмне себептен коркобуз дегенде, ширк деген бул ушу жалгыз амал, мусулман адамдын баардык кылган амалдарыны жок кылып салуучу. Канчалык жакшы амалдарды кылсаң дагы, тоодой жакшы амалдарды кылсаң дагы, бирок да Аллах Таалага чоң ширк кыла турган болсоң, ошол амалдарыңдын баардыгы жараксыз болуп кетет. Кыяматта эч бирине сооп берилбейт. Бул нерседе ширк кылган адамга
намазы дагын, орозосу дагын, зекети дагын, ажылыгы дагын, канчалык такуа болуп, канчалык Аллах Таалага жакын деңгээлге жеткен болсо дагын, вали болуп калса, вали деген Аллахка жакын салих пенделер, ошондой деңгээлге жетип калса дагын, жада калса пайгамбар болсо дагын, не Аллах Таалага чоң ширк кылган болсо, ал не Аллах Таала бардык амалдарын жараксыз кылып салат. Демек, ширк кылган адамга эч бир нерсе, эч ким пайда бере албай калат. Аллах Таала кимге айтып атат? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга. Пайгамбарыбыз ким билесиздерби? Пайгамбар деген Адам алейхиссаламдан баштап, Адам баласынын атасы болгон Адам алейхиссаламдан баштап, кыяматка чейин келе турган адамдардын эң жакшысы, эң кадыр барктуусу. Халилулла, Аллах Тааланын халили болгон. Халил деген хулла дегенде араб тилинде айтып коет, жакшы көргөндөн дагы жогорку деңгээлде. Аллах Таала ушу Ибрахим алейхиссалам менен эле пайгамбарыбызды халил кылган. Халил деген бул эң жакын, эң жогорку деңгээлде Аллах Тааланы жакшы көрүүсү. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды Аллах Таала ошончолук деңгээлде көтөргөн. Жада калса кээ бир алымдар айтат, пайгамбарыбыз периштелерден да жакшы дейт. Чүнкү алардан да даражасы жогору дейт. Ушундай пайгамбарыбызга айтып атат. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Сага дейт, сенде мурункуларга дагы ушундай вахий кылдык. Ушун вахий деген ушундай буйрук кылдык дейт. Эгерде ширк кылсаң, амалдарың бүт жараксыз болуп кетет дейт. Көрдүңүзбү? Пайгамбарыбызга айтып атат. Пайгамбарыбыз Аллахтын жанында ушунчалык даражасы чоң болсо дагы, ошол даражасынын баары пайда бербей калат. Эгерде Аллах Таалага ширк кыла турган болсо. Эми жөнөкөй адам, карапайым адам, пайгамбарыбыздан канчалык алыстабыз биз. Ошол адамдар ширк кылган болсо, ал такыр пайда бербейт. Намазыңдагы, орозоңдагы, зекетиңдагы, ажылыгыңдагы, такубачылык, чынчылдык болгон эч бир амалың пайда бербей калат. Ошондой экен, ошондой болгондон кийин бардыгыбыз Аллахтын разылыгын каалап, жакшылык кылып атабыз, намаз окуп атабыз, орозо кармап атабыз. Не себептен? Кыяматта Аллах Таала мага ушунун сыйлыктарын берсе экен, ушунун себептүү бейишке кирсем экен деп, ошол ниетте кылып атабыз да. Эми ошолордун бардыгы пайда бербей кала турган болсо ширк, анда ширктен коркуш керек. Ширкке түшүп калуудан ушунчалык коркуш керек мусулман адам. Кайдыгер капилетте болбош керек. Ширктен коркууга себеп боло турган дагы себептерден үчүнчүсү бул ширк кылган адам түбөлүктүү бактылуулуктан кур калат. Түбөлүктүү бактылуулуктан. Түбөлүктүү бактылуулук деген не? Акыретте бейишке кирүү ага арам болуп калат. Түбөлүктүү тозокто калат ширк кылган адам. Бул нерсени кандайдыр бир жамаат айтып аткан жок, кандайдыр бир алым айтып аткан жок. Адамдар ойлоп тапкан жок, пайгамбарыбыз айтып аткан жок. Буну ушул бейиштин ээси болгон, тозоктун ээси болгон, каалаган адамдарды бейишке киргизип, каалаганын тозокко киргизген аламдардын Раббысы болгон Аллах Таала ушундай өкүм берип атат. Куранда айтат: "Иннаху ма юшрик биллах фақад харрамаллаху алейхил жанна ва маъвахун нар ва ма лиз-залимина мин ансар." Албетте дейт, кимде ким Аллах Таалага ширк кыла турган болсо, Аллах Таалага бейишин арам кылды дейт. Жана анын баруучу жайы тозок дейт. Залымдар үчүн эч кандай жардамчы жок дейт. Көрдүңүздөр, бул эмне? Кээ бирлер ушинтип ширк кылсаң тозокко киресиң деп айтсаң, силер эмне 5 тозокту колуңарга алып алдыңар дейт да. 5 тозоктун ачкычын алып алдыңар, каалаганыңар бейишке киргизип, каалаганыңар тозокко киргизип дейт. Андай эмес, бул аламдардын Раббысы ошо бейиштин ээси болгон, тозоктун ээси болгон Аллах Таала айтып атат. Ширк кылсаңар мен силерге бейишти арам кылам. Ширк кылган адам тозокко кирет деп Аллах Таала айтып атат. Ошол бейиш менен тозоктун ээси болгон. Ушундай экен, адам коркуш керек өзүнүн нафсына, ошо ширкке түшүп калуудан коркуш керек. Бардыгыбыздын максатыбыз бул жашоо эле эмес. Бул жашоодогу бактылуулук, бактысыздык эчтеке эмес, ал убактылуу өтүп кетет. 50, 60, 70, 100 жыл жашайт дерсиң көп болсо, бирок бүтөт. Акыреттин жашоосу болсо ал түбөлүктүү жашоо, ал бүтпөйт эч качан, акыры бүтпөйт. Бул жашоодо өлө кыйынчылыкта жашай турган болсоң, ошо эптеп өлүшүңдү күтүп жашашың мүмкүн. Өлүп калсам кутулат элем депчи. Бирок акыретте кутулбайсың. Акыретте же түбөлүктүү бейиш болот, же түбөлүктүү тозок болот. Ошол түбөлүктүү бактысыздыкка алып бара турган нерсе бул ширк. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: "Кыямат күнү өлүмдү дейт, койдун сүрөтүндө алып келет, өлүмдүн өзүнө. Бейиш менен тозоктун алдына алып келип, өлүмдү соет. Союп айтат: "Я ахлал жанна
Huludun fela maut. O beyşeleri selerge tübölüktүү жашоо мындан кийин өлүм жок дейт. Ошондой эле тозок ээлеринен кайрылып айтат. Я ахланнар хулудун фала маут. О тозок ээлери, болду мындан кийин түбөлүктүү азап, силерге өлүм жок дейт. Ошол түбөлүктүү бактылуулук же бактысыздык болуусу, же Аллахты жалгыздап таухид элеринен болсоң түбөлүктүү бактылуулардан болосуң. Же болбосо Аллах Таалага ширк кылуучулардан болосуң, түбөлүктүү бактысыздардан болосуң. Андан кийинки ширктин коркунучунун себептеринен пайгамбар болуп туруп өзүнүн нафсыларына ширктен корккон. Ибрахим алейхиссалам билесиздер, Ибрахим алейхиссалам канчалаган сыноолорго чыдаган. Аны отту күйгүзүп отко ташташты. Ибрахим алейхиссалам өзүнүн коомуна каршы күрөшүп, бутпарастарга каршы күрөшүп, буттарын сындырды. Жалгыз Аллахка сыйынгыла деп даават кылды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам канчалаган таухидке даават кылып, канчалык сабыр кылып чыдады. Ошол пайгамбарлардын бардыгы мен Аллахты улуктадым, Аллах үчүн ушунчалык күрөштүм, мен Аллахтын пайгамбарымын, мен ширкке түшпөймүн, ширк кылбаймын деп коркунуч болгон жок аларда. Алар эмне ошондой деңгээлде болсо дагы ширкке түшүп калуудан коркtu. Ширкке түшүп калуудан коркушту. Анткени аларда жана айтып өткөндөй эле Аллах Тааланы жалгыздоосу, Аллах Тааланы улуктоосу жүрөгүндө күчтүү эле. Аллах Таалага ширк кылып койсо түбөлүктүү бактысыз болуп калар экендигин түшүнөт эле. Ошо себептен алар ширкке түшүүдөн ушунчалык коркушкан. Ибрахим алейхиссалам тиги отко таштаганда дагы эч кандай корккон жок. Аллах Таалага тоокел кылдым деп, тоокел кылып түштү. Аллах Таала отту музда кылып койду. Баласыны курбандык чалууга буйруганда дагы эч кандай экиленген жок. Баласыны жерге жаткызып муздайын деп калган жерден Аллах Таала сыноодон өттүң деп баласын коткарды. Демек эч кандай сыноодон корккон эмес. Бирок ушул ширкке түшүүдөн корккон. Аллах Таала Куранда айтат, Ибрахим алейхиссалам жөнүндө айтат: "Ва жунубни ва бани ан набудал аснам." Ибрахим алейхиссалам дуа кылып атат. Мени жана менин балдарымды ушу бутпарас болуп, өзүңдөн башка нерселерге сыйынып кетүүдөн сактагын деди. Дуа кылып атат. Чынында Ибрахим алейхиссалам жашоосунда пайгамбар болгондон кийин Аллах Таалага көп дуа кылган да. Көп нерселерди сурап дуа кылган. Бирок Аллах Таала Куранда бизге ошол дуалардын ичинен ушул дуасыны эскерип атат. Ибрахим алейхиссалам башка дуалардын, көптөгөн дуаларыны, бейиштен жогору орундарды бер, тозоктон сакта деген көптөгөн дуаларыны эскерген жок. Чынында дуа кылышкан алар. Бирок ушул дуасына мени бутпарас болуп кетип, өзүңдөн башкага сыйынып кетүүдөн сактагын деген дуасыны эскерип атат. Не себептен? Куранда бизге не себептен эскерет пайгамбарлардын окуясын? Ошондон биз ибарат алыш үчүн. Аллах Таала Куранда айтат: "Лакад кана фи касасихим ибратун ли улил албаб." Чынында алардын окуяларында, пайгамбарлардын окуяларында акыл ээлери үчүн ибарат бар дейт. Ошо силер дагы ошол сыяктуу болуп ширктен корккула, Аллах Тааладан ширктен сактоосуну сурап, дуа кылып жүргүлө деп айтып атат. Аллах Таала пайгамбарлар жөнүндө айтат: "Улаикаллазина хадахумуллаху фабихудаху муктадих." Аллах Таала ал пайгамбарларды хидаят туура жолуна баштагандар дейт. Сен ошолордун хидаяты менен, ошолордун жолуну жолдогун дейт. Пайгамбарлардын жолун жолдоо эмне? Демек, пайгамбарлардын жолун жолдоо ширктен коркуп адам баласы ар дайым Аллах Тааладан пана тилеш керек. Аллахым, мени жана урпактарымды, бала чакамды ширк кылуудан, өзүңдөн башкага сыйынып кетүүдөн сактагын деп. Түшүнүктүбү? Ушундай Ибрахим алейхиссаламдай пайгамбар коркуп аткандан кийин биз кимбиз? Азыркы күндө ушундай адамдар бар. Силер таухид ширктен башка нерсени билбейсиңер дейт. Таухид ширк. Биз эмне мушрикпизби, бутпараспызбы? Таухид эле ширк эле дей бересиңер. Биз ширк кылбайбыз. Болду, таухидти түшүндүк дегендер бар. Бул не? Ошону сүйлөгөн адамдын жүрөгүндө Аллахты жалгыздоосу, Аллахты улуктоосу ушунчалык алсыз болгон үчүн ушуну айтып атат. Эгерде ширктин акыйкатын түшүнгөндө, ширктин канчалык коркунучтуу экендигин түшүнгөндө, ушул ширк себептүү, түбөлүктүү, бактысыз болуп калат экендигин түшүнгөндө, ушуга окшош сөздөрдү айтмак эмес да. Ушул аяттын тафсиринде Табиин Ибрахим Тайми рахмахулла айтат: "Ва ман я'манул балау бa'да Ибрахим." Ибрахим алейхиссалам ушул пайгамбар ошончолук сыноолорго чыдаган, жада калса пайгамбарларды дагы Ибрахимдин жолуну жолдоого буйруган. Пайгамбарлардын атасы болгон Ибрахим алейхиссалам өзүнүн нафсысына ширкке түшүүдөн коркуп аткан болсо,
Андан кийин ким өзүнө кепилдик бере алат дейт. Эч ким кепилдик бере албайт ширкке түшпөй калуусуна. Ошондой эле Якуб алейхиссалам жөнүндө Куранда эскерет. Аллах Таала Куранда айтат: "Ам кунтум шухада из хадара Якуб ал-маут из кала ли банихи ма та'будуна мин ба'ди." Силер эмне Якубка өлүм келгенде күбө болдуңарбы дейт. Ал өзүнүн балдарына ушундай деп айтты. Анын балдары кимдер эле? Балдары пайгамбарлар болчу Якуб алейхиссалам. Юсуф пайгамбар өзүнүн балдарына ушундай деп айтып атат. Ал өлүм келгенде: "Менден кийин кантип жашайсыңар, кантип иштейсиңер, ырысыңар кандай болот, сен каякта жашайсың" деген нерсени сураган жок. Эң корккон нерсе айтып атат: "Мен өлүп калсам, силер менден кийин кимге сыйынасыңар" деп атат. Мен өлүп калсам, жалгыз Аллахка сыйынып, таухид менен өлөсүңөрбү же ширк кылып кетесиңерби деп бала чакасында Якуб пайгамбар коркуп атат ошондой. Демек биз эң биринчи корко турган нерсебиз ушу балдарыбыздан, өзүбүздүн нафсыбызга дагы, үй бүлөбүзгө дагы таухидти үйрөтүп, ширктин коркунучуну үйрөнүш керек. Андан кийинки себептерден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн сахабаларына дагы ширктен корккон. Сахабалары кимдер билесиздерби? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалары Абу Бакр радыйаллаху анху. Абу Бакр бул ушунчалык деңгээлде таухидти түшүнгөн, пайгамбарыбыз пайгамбар болгондон баштап өлгөнгө чейин жанында жүргөн, эң көп жүргөн. Таухидти ушунчалык түшүнгөн. Умар радыйаллаху анху, Али, Осман бүт сахабаларга пайгамбарыбыз ширкке түшүп калуусунан коркуп атат. Жана жогоруда эскерилген хадисте айтты: "Ахвафу ма ахафу алейкум аш-ширкул асгар." Мен силерге эң корккон нерсем кичинекей ширк деп айтып атат. Башка хадисте келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Кулу, силерде ушундай деп айткыла" дейт сахабаларга. "Аузу биллахи мин ан ушрика бика." Аллахым, өзүңдөн пана дилейм, мен билип туруп, фима алам, билип туруп сага ширк кылып коюудан пана дилейм деп айткыла деп сахабаларга үйрөтүп атат. Эгерде кимдир таухидти жакшы түшүнгөн болсо, таухидтин далилдерин жаттаган болсо, ошол адамга ширкке түшпөөсүнө кепилдик бар боло турган болгондо, анда Абу Бакр радыйаллаху анху, Умар радыйаллаху анху, Осман, Али ошол сахабаларга кепилдик болмок. Ошол сахабаларга дагы аларды жада калса, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тирүү кезинде бейиш менен сүйүнчүлөгөн. Сен бейишке киресиң деп сүйүнчүлөгөн. Ошол сахабалар коркуп атат ширкке түшүп калуудан. Пайгамбарыбыз ошолорго коркуп атат ширкке түшүп калуусунан. Демек биз ширкке түшүүдөн көбүрөөк коркушубуз керек. Андан кийин эмне себептен дагы ширктен коркобуз, ширкти эскере бересиңер десе, анткени ширкти үйрөнбөсөк, ширкти адамдарга эскертип турбасаң, бул жаман иш, бул ширк чоң күнөө деп эскертип турбасаң, адамдар бат эле шайтан ушул нерсеге азгырып түшүрүп коет. Ширктин эң биринчи пайда болуусунун себеби дагы ушул адамдар таухид жөнүндө илимди унуткандан кийин анан ширкке түшүшкөн. Жамандыкты өзү үчүн үйрөнбөйбүз, ошо жамандыктан сак болуш үчүн үйрөнөбүз. Ошон үчүн Хузайфа радыйаллаху анху Бухари Муслимде келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сурайт. Айтат: "Кана нас ясалуна набий саллаллаху алейхи ва саллям анил хайр." Адамдар пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан жакшылык жөнүндө сурашат эле дейт. "Ва кунту асалуху аниш шар." Мен жамандык жөнүндө сурайт элем дейт. Эмне себептен? "Махафатан юдрикани." Ошол жамандык мага келип калса, ошондон сак болуш үчүн дейт. Биз ширкти эмне үчүн үйрөнөбүз? Эмне үчүн коркобуз? Ошого түшүп калбаш үчүн. Ошого түшүп калбаш үчүн. Умар радыйаллаху анху айтат: "Бул исламды бузуучу адамдар кимдер дегенде, жахилият, надандык доорду, исламга чейинки доорду ошону билбеген адамдар болсо, исламда төрөлүп чоңойгон адамдар болсо, мына ошолор бузат" деген. Эмне себептен дегенде, надандык, караңгылык доорда, пайгамбарыбызга чейинки доордагылар ширктин канчалык жаман экендигини билишет. Кийин исламга киргендер. Алар таухидтин кадыр баркын билишет. Ал эми исламда төрөлүп калган адам, таухидте төрөлүп калган адам ширктин жамандыгын билбейт. Таухидтин кадыр баркын билбейт. Ошон үчүн бул нерсени ар дайым адамдарга эскертип туруш керек. Бул ширк деген ушундай зулумдук, алымдар айтат, шаррун махит. Мындайча айтканда, бул жамандык гана, эч кандай бир пайдасы жок жамандык деген маанайда. Кээ бир жамандыктар болушу мүмкүн да, мисалы үчүн күнөөлөрдүн көпчүлүктүрү адамдын нафсы үчүн кээ бир пайдалары болушу мүмкүн. Мисалы үчүн
Зына кылган болсо күнөө, арам иш. Бирок адам шахватын кандырышы мүмкүн. Ошону адамга түрткү болгон нерсе бар ошого алып бара турган. Адамдын нафсысында дагы түрткү болгон нерсе бар да. Арак иче турган болсо да ошондой болушу мүмкүн. Адам өзүнүн бир мукумун кандырыш үчүн. Дагы урурлук кылган болсо, башка күнөөлөрдө адамдын нафсысынын үлүшү бар ошол нерселерде. Ал эми ширк болсо бир гана шайтандын гана ишинен да, бул таза шайтандын ишинен. Не себептен? Аллах Тааладан башка бирөөгө сыйынганда, Аллах Тааланын укуктарына башка бирөөнү шериктеш кылганда, адамдын нафсы үчүн эч кандай үлүш жок. Бул шайтандын гана тузагы, шайтандын гана тору болуп эсептелет. Ошон үчүн бул эң жаман нерсе. Ошол нерседен коркууга эскерип атат бул бөлүмдө. Ошол нерседен сак болуш керек деп эскерип атат. Эми бул жерде кээ биркилер бир шубхат айтат. Шубхат дегенде силер таухид, ширк деп айта бересиңер. Анан ошол ширк жөнүндө айтканыңарда мушриктерге, пайгамбарыбыздын доорундагы мушриктерге түшкөн, капырларга түшкөн аяттарды мусулмандарга түшүрөсүңөр. Бул туура эмес. Чынында ширк деген эмне дейт? Тиги бутпарастык кылсаң ширк болот. Отко, ошо пайгамбарыбыз доорундагыдай болуп, отко, ташка сыйынсаң, дарактарга сыйынсаң, ошол ширк болот. Мына Курандагы силер эскерип аткан аяттар ошолорго тиешелүү, ошолорго түшкөн, силер мусулмандарга колдонуп атасыңар деп айтышат да. Ушундай шек салышат. Демек бул аяттар бизге тиешеси жок. Биз олиялардан сурайбыз, пайгамбарлардан сурайбыз, ошолордон дуа кылып сурайбыз. Демек бизге тиешеси жок деп айтышат. Анын жообу төмөнкүчө. Биринчиден, ибадат деген бул жалгыз Аллахтын акысы. Жалгыз Аллахтын акысы, ал Аллахка гана арналыш керек. Кимде ким Аллахтын акысына башка бирөөнү шериктеш кылган болсо, ал ким болбосун ширк кылган болот. Периште болсун, пайгамбар болсун, канчалык деңгээлде жогору зат болсо дагы анын не ширк болуп эсептелинет. Экинчиден, алардан сурайбыз. Ошол Аллах Тааладан башка ширк кылып аткан нерсең, ал мейли пайгамбар болсун, периште болсун, 3 абалдан чыкпайт. Сурайбыз. Ал биринчиден Аллах Тааладан дагы улугураак болушу мүмкүн. Сен оюңча. Экинчиден Аллах Таала менен тең болушу мүмкүн. Үчүнчүдөн Аллах Тааладан төмөн болушу мүмкүн даражасы. Аллах Таала менен даражасы бирдей, Аллах Таала менен тең деп айткан адамдын өкүмү эмне шариятта? Куфур. Кимде ким Аллахтан башка бирөөнү Аллах менен тең десе, бирдей десе, анын өкүмү кафырлык шариятта. Эми Аллах менен тең кылган болсоң, кафырлык болуп атса, Аллахтан жогору кылсаң, андан күчтүүрөөк кафырлык. Чынбы? Демек бул экөө жараксыз. Аллах менен тең эмес алар, Аллахтан улук дагы эмес. Үчүнчү абалы, Аллахтан алар төмөн. Аллахтан төмөн затты сен Аллах Таала менен теңдеш кылып аткан болсоң, анда ал дагы ошо ширк, кафырлык болот. Буга экинчи мисал үчүн бир адам Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан кийин эң жакшы адам ким? Абу Бакр радыйаллаху анху, чынбы? Абу Бакр сахаба. Олиялардын олиясы, таквалардын таквасы ошо Абу Бакр радыйаллаху анху. Абу Бакр радыйаллаху анху ушунчалык таква деңгээлде, бирок ошонун даражасын көтөрмөлөп, өзүнүн даражасы, чыныгы даражасынан көтөрүп, аны пайгамбар деңгээлге көтөрүп, аны пайгамбар деп айткан болсоң, не болосуң? Кафыр болосуң. Не себептен? Пайгамбарыбыздан кийин пайгамбар жок. Пайгамбарыбыз акыркы пайгамбар. Ким Абу Бакрды дагы пайгамбар десе, ал кафыр болот. Ал эмне канчалык таква салих болсо дагы аны пайгамбар деңгээлине койсоң, ал кафыр болуп атасың. Ошол эле учурда Мусайлама ибн Каззаб деген жалганчы чыккан, пайгамбармын деп, ал кафыр болгон. Ошону пайгамбар десең не болосуң? Кафыр болосуң, чынбы? Ал жалганчы. Ошол кафыр, ал жаман адам. Бирок бул жерде айта турган нерсе, сен канчалык таква адам, салих адамды дагы пайгамбар деңгээлине көтөрсөң, кафыр болуп атасың. Ошондой эле жаман адамды дагы, кафыр адамды дагы пайгамбар деңгээлине көтөрсөң, анда да кафыр болуп атасың. Экөөнүн айырмасы барбы, жокпу? Жок. Эмне себептен? Пайгамбарлык жалгыз пайгамбарга тиешелүү. Пайгамбарыбыздан кийин пайгамбар жок. Ошол сыяктуу эле Аллах Тааланын акысына дагы, сен ташты дагы, отту дагы шериктеш кыла турган болсоң, бутка сыйына турган болсоң дагы, Аллахтын деңгээлине көтөрсөң, кафыр болосуң. Чоң ширк кылган болосуң.
Ошондой эле миң таква салих адамды көтөрсөң дагы Аллахтын деңгээлинде, анда дагы ширк кылган болосуң. Түшүнүктүүбү? Ошон үчүн бул аяттар баарына тиешелүү. Ошон үчүн Аллах Таала Куранда айтат: "Инналлаха ла ягфиру ай юшрака бих." Чынында Аллах Таала ага ширк кылууну кечирбейт деди. Ширк кылуу дегенде бул жерде накира деп коет. Мындай белгилүү бир ширкти. Ким бутту ширк кылса, бутка шериктеш кылса, ташка шериктеш кылса деген жок. Жалпы айтып атат. Ширктин бардык түрүнө, пайгамбар болсун, периште болсун, кандай гана бир ширк кылган болсо, аны Аллах Таала кечирбейт деп атат. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Мен мата ва хуа yad'u lillahi niddan dakhala an-nar." Кимде ким Аллахтан башкага бирөөнү шерик кылып жүрүп өлгөн болсо, ошентип дуа кылып сыйынып жүрүп өлгөн болсо, ал тозокко кирет деди. Бул жерде нид деген сөз, шерик деген сөз жалпы айтылып атат. Бир белгилүү сыпаттагы шериктерди айтып аткан жок. Бардыгы кирет. Бардыгы шериктин бардыгы түрү кирет. Демек, ширк деген ушундай коркунучтуу экен. Биз мусулман адам ар дайым ошол ширктен коркуп, Аллах Тааладан пана тилеп жүрүш керек. Эми бул китептеги далилдерди окуп баштайбыз. Бул алым ошо ширктин коркунучуна далил боло турган 4 далил эскерди, 5 далил эскерди. Биринчиси, Аллах Таала Ниса сүрөсүнүн 48 аятында айтат: "Инналлаха ла ягфиру ан юшрака бих ва ягфиру ма дуна залика лиман яша." Албетте Аллах Таалага ширк кылууну кечирбейт, андан башка күнөөлөрдү кимге кааласа кечирет деди. Бул жерде кечирбейт дегенден максат, эгерде өлгөнгө чейин тооба кылбай өлө турган болсо, ошондо деп айттык. Эгерде тооба кылган болсо, Аллах Таала баардык күнөөлөрдү кечирет. Экинчи аят: "Вакал аль-Халил алейхиссалам." Ибрахим алейхиссаламдын сөзү жөнүндө Аллах Таала айтат: "Ва жунубни ва банiyya na'budul aslам." Мени жана урпактарымды ошо бут парас болуп кетип, бут өзүңдөн башкага сыйынып кетүүдөн сактагын деп Аллах Таала Ибрахим сүрөсүнүн 35 аятында эскерди. Андан кийин үчүнчү далил хадисте келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ахваф ма ахаф алейкум аш-ширкул асгар фасуила анху фaqal ar-riya." Мен силерге эң корккон нерсем бул кичинекей ширк деди. Ал эмне деп суралганда, ал эл көрсүн, кожо көрсүн деп амал кылуу деди. Рия кылуу деди. Андан кийин хадисте: "Ва ибн Мас'уд радияллаху анху анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям "Ман мата ва хуа yad'u lillahi niddan dakhala an-nar." Раваху al-Бухари. Абдуллах ибн Мас'уд радияллаху анху риваят кылат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Кимде ким Аллах Тааладан башкага сыйынып жүрүп өлгөн болгон болсо, Аллах Таалага ширк кылып жүрүп өлгөн болсо, ал тозокко кирет" деди. Бул хадис сахих хадис, Бухариде келген хадистерден. Демек, тозокко кирет деген сөз, кимде ким ширк кылат десе тозокко кирет деген сөздү Мухаммад ибн Абдул Вахаб айтып чыккан жок. Ибн Таймия, Ибн Кайим айтып чыккан жок. Андан улугураак болгон Имам Ахмад, Имам Абу Ханифа, Имам Маликтер да айтып чыккан жок. Жада калса сахабалардын да сөзү эмес. Аллах Таала өкүм берип аткан. Тозоктун бейиштин ээси болгон Аллах Таала өкүм берип атат. Ким ширк кылган болсо ал тозокко кирет деп Аллах Таала өкүм берип атат. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахих хадисинде ачык айкын айтып атат: "Кимде ким Аллах Таалага ширк кылып жүрүп, сыйынып жүрүп өлгөн болсо, ал тозокко кирет" деп Аллах Таала пайгамбарыбыз кескиндүү түрдө айтып атат. Ошондой эле Вали Муслимин ан Жабир радияллаху анху анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям кал. Муслимдин риваятында келет, Жабир радияллаху анху риваят кылат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Мен лакияллаха ла юшрику бихи шай'а дахалал жанна." Кимде ким Аллах Таалага жолуккан болсо, кандай абалда? Ага эч бир нерсени шерик кылбаган абалда жолуккан болсо, ал бейишке кирет деди. "Ва мен лакияху юшрику бихи шай'а дахалан нар." Кимде ким Аллах Таалага ширк кылган абалда жолуккан болсо, ал тозокко кирет деди. Бул экөө тең сахих хадистерди. Ушуга окшогон хадистерди адамдарга жеткириш керек. Бул кыска эле хадис. Кимде ким Аллахтан башкага сыйынып, Аллахтан башкадан дуа кылып сурап жүргөн болсо, ал тозокко кирет деп пайгамбарыбыз ачык айкын айтып атат. Аллах Таала Куранда ачык айкын айтып атат. Ошондой эле кимде ким Аллах Таалага ширк кылган абалда жолуга турган болсо кыяматта, ал тозокко кирет деп ачык айкын айтып атат. Адамдарга эң биринчи жеткире турган, түшүндүрө турган нерсе ушул маселелер. Адамдарга кулк мүнөз, адеп ахлак, дагы бир нерсе. Туура, алар деле зарылдуу. Кулк мүнөзүң, адеп ахлагың, кошонон акысы башкалар дагы зарылдуу. Каякта бир окуя, жомок сомокторду эмес, ушуга окшогон эң негиздүү, түбөлүктүү, бактылуу же бактысыздыгына себеп боло турган ушул маселелерди түшүндүрүшүбүз керек.
Эми бул ширкти адам качан ширктен сактана алат? Ширктен качан сактана алат? Ширктен ошол ширкти үйрөнсө сактана алат. Кайсы амал ширк болот, кандай кылсам ширк болот деген нерсени адам баласы үйрөнмөйүнчө сактана албайт. Билбесең сактана албайсың да. Ошон үчүн араб тилинде айтып коет, акындар айтат: "Арафту шарра ла лиш-шарри", мен жамандыкты үйрөндүм, ал жамандыкты максат кылган жокмун, ошо жамандыкты кылайын деп. "Валакин лит-таваккихи", бирок ошол жамандыктан сак болоюн деп үйрөндүм дейт да. "Ваман ла я'рифул хайра минаш-шарри яқау фихи", кимде ким жакшылык менен жамандыкты билбей турган болсо, ал эмне ошо жамандыкка сөзсүз түрдө түшөт дейт. Ошон үчүн эмне ширктин түрлөрүн үйрөнүшүбүз керек. Бул китепте иншалла Мухаммад ибн Абдул-Вахаб рахимахуллах бул китеби ошол таухид менен кайсы нерселер Аллахтын акысы, кайсы нерседе Аллах Таалага ширк болот дегендин ар бирини чечмелеп жазган. Ушул китепти кимде ким жакшылап окуп түшүнө турган болсо, иншалла ширк бөлүмүндө көптөгөн маселелерди түшүнөт. Аллах Таала баарыбызды ушу ширктин чоңунан дагы кичинесинен дагы сактаган болсун. Алымдардын арасында талаштуу маселе бар. Кичинекей ширк кечирилеби, кечирилбейби? Же ал дагы чоң ширк сыяктуу болуп кечирилбейби деген талаштуу маселе бар. Кээ бир алымдар ширктин баардыгы кечирилбейт дейт. Жанагы жалпы аяттарда келгендей эле. Кээ бир экинчи ойдогу алымдар Ибн Кайым рахмалла айтат, кичинекей ширк кечирилет дейт. Бул чоң күнөөлөр сыяктуу. Мындайча айтканда Аллахтын каалоосунун астында. Кааласа кечирет, кааласа азаптайт депчи. Ушул Аллах алам туурара койгон. Анткени аяттарда алымдардын арасында бир пикир бар. Кичинекей ширк кылган адамдын баардык амалдары жараксыз болуп кетпейт. Эгерде кичинекей ширк кечирилбейт десек, жанагы аяттын негизинде, анда амалдарды да жок кылат деп айтыш керек болот. Баардык амалдарды. Экөөнүн айырмасы жок депчи. Бул жерде айырмасы бар. Андан кийинки маселе, кичинекей ширк менен чоң ширктин айырмалары: биринчиден, чоң ширк адамды динден чыгарат. Мындайча айтканда, чоң ширктин өкүмү кафырлык. Экинчиден, чоң ширк адамдын баардык амалдарын жараксыз кылат. Кичинекей ширктен айырмаланып. Демек, кичинекей ширк кылган адам динден чыкпайт. Кичинекей ширк кылган адамдын баардык амалдары жараксыз болбойт. Үчүнчүдөн, чоң ширк кылган адам төбөлүктүү тозокто болот, эгерде тооба кылбай өлгөн болсо. Ал эми кичинекей ширк кылган адам андай болбойт. Түшүнүктүү? Ушул негизги айырмалары. Аллах Таала баарыбызды ушу ширктин чоңунан да кичинесинен да сактаган болсун. Аллах Таала баарыбызды өлгөнгө чейин таухид эйлеринен кылып өлтүргөн болсун. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайр халқи Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ажмаин.